Бұл дүние 4 нәрсемен сақталып тұрады дейді. Биринчиси алымдардын илими, экинчиси байлардын берешендүүлүгү, үчүнчү падышалардын адилеттүүлүгү, төртүнчү кедейлердин дуасы тилеги менен дейт. Эгерде алымдардын илими болбогондо надандар, караңгылар жок болуп кетмек дейт. Ошон үчүн алымдарды сыйлайлы. Бүгүн катарыбызда алымдар отурат. Ушул турган мугалимдердин бардыгы алымдар. Өзгөчө бүт Кыргызстан билген, бүт Тажикстан билген, бүт Өзбекстан билген. Эгерде бизден аракет болуп, бизден колдоо болгондо бүт дүйнө биле турган бир адам отурат. Капыр Мадаминов деген. Балдарым, кыздарым, биздин убакытта мен да токмок жегенмин мугалимден. Бирок бирөөдө билген эмес. Эгерде мен айтып барсам, атам менен апам мени урушпак. Кантип эле жөн ура берсин, кантип эле жөн чимчи берсин, нукуй берсин, өзүмдөн кеткенде деп. Уялчубуз, айткандан бир уялчубуз, токмок жегенден эки уялчубуз. Анткени эч качан жөн болчу эмес. Азыр анча-мынча акырая карап койсо деле барып ата апага айтып атабыз, бул жакшы нерсе эмес. Мен муну эмнеге айтып атам? Анткени адамды адам кылган нерсе акылы, акылдын азыгы илим. Илим кимге жукпайт? Устатты сыйлаганга жукпайт. Ал эми ким дарыгерди сыйлабаса, ага даба жукпайт деген сөз бар. Илим бардынан артык нерсе. Не себептен дегенде, азыр биз байлыкты жакшы көрөбүз, алтынды, күмүштү, долларды жакшы көрөбүз, бирок илимге анча маани бербей атабыз. Бирок илим жакшыбы, мал жакшыбы деген суроого менде мурда эле залкар инсандар, улуу инсандар жооп берип койгон. Малды сен коргойсуң, илим сени коргойт. Малыңа өкүм чыгат, илим менен өкүм чыгарасың. Малды берсең азаят, илимди берсең көбөйөт. Ошон үчүн ким эгерде илим жуксун десе, бактылуу болом десе, устаттардын батасын алсын. Ушакта барбасын, атасы менен апасы менен мугалимге душман болбасын, бул өтө маанилүү нерсе. Байкуш мугалимдер бул жерде отурат. Мугалимдер болуп берип коесуздарбы сураныч? Мугалимдер. Байкуштар колдорду деле мындай аграң көтөрүшөт. Майрамыңыздар менен келаткан дагы бир жолу. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен ушул мугалимдерди сыйлайлы. Эмнеге билесиздерби? Эмне себептен дегенде, мугалимдер экинчи ата-эне сыяктуу. Кээде устат ата-энеден да артык. Илгерки ата-энелер балдарын устатка берип атканда, эки сеники сөөгү меники деп тапшырып кеткен. Туурабы апыргай? А биз болсо ушактап келип атабыз, аркасынан сүйлөп атабыз, 11-де бүтсөм, Гүлмире жеген көзүм чыкпайм дегенде балдар бар. А бечара Гүлмире жеке сен үчүн түн уктабай даярданат. Бул мугалимдердин жакшы сөзү укшы кыйын болуп калды. Не себептен дегенде, мектепке келсе завуч деген бар. Завучтар жокпу? Же бизде эмес, Африкада, туурабы, апыргай? Африкада мектепке келсе завуч деген бар экен, ал кайсы китепти окуп келдиң деп сурабай деген. Кагазды толтуруп келдиң деп сурайт экен. Планды жаздыңбы деп. Билесиңер, кагаз деген адамдын күчүн алып коет, көзүнүн нурун кетирет, энергиясын, эркинин кетирип коет. Байкуштар ошо кагаз толтуруп, отуруп, уктабай чыгат. Китеп окуганга мүмкүнчүлүгү жок. Анан кантип мугалим өнүгөт? Анан келип алып эптеп сабагын өтөт. Не себептен дегенде, үйгө барганда да жакшы сөз уккан эмес. Анткени үйгө кечинде келет, кайненеси чыгат. Кайтканда сен алып бердим эле, сага караганда Асанын кызын алып берсем болмок экен балама. Кечке телпектеп жүрөсүң, же айлыгыңдан кабары жок, же кыйрат үйгө кызмат кылбайсың деп. Анан күйөөсү чыгат. Эмнеге келсем тамак даяр эмес деп. Өзүнүн да бир 5-6 баласы бар. Алардын проблемасы көйгөйү. Бир да жакшы сөз укпаса байкуш, жалаң түйшүк болсо, айлыгы аз болсо, анан келип алып туруп балдардан чыгарат экен. Өлтүрөм, эки коём, эшек, маймыл, сен адам чыкпайт, чочко деп. Сураныч, балдарга жаман сөз айтпаңыздар, анткени сөздүн энергиясы бар. А дегенде сөз болот дейт, андан кийин өзү болот дейт. Ошо эле жакшы билебиз. Бирок өзүбүздө ошондой каармандар, баатырлар барбы? Пушкинди билебиз. Өзүбүздүн Бөкөнбаевди Бишкекте Баканбаева кылып койдук. Токанбаев Таканбаев болуп калган. Билесиңер, кыргызча деле сураган. Десем, Таканбаевага барсаңыз бияка бургунас деп айтам. Таканбаева ким десең, актуузун айт деп айтам. Токтогулду Тактагула, Тоголок молдонун Тагалак малда, Осмоновду Асманова, качан көрдүңөр эле Пушкинди Пишкин деген орустарды. Шекспирди Шукспур дегендерди уктуңарбы эле? Толстойду Толстой дегендерди уктуңарбы эле? Бул эмне деген Элвис? Паклинди билбегени. Азыр айттым го, Анжелина Жоли, анан Шахрух Кан, Митхун Чакраборти, анан Шаши Капур, Раджи Капур, дагы кимдер эле анан Сталлоне дегендерди билгендерден Даргүл Күйүкова ким десең билбей калыптыр. Муратбек Рыскулов ким десең билбей калыптыр. Сабира Гүмүшалиева ким десең билбей калыптыр. Бакен Кыдыкеева ким десең билбей калыптыр. Бул өзүбүздүн кечеги тарыхты, 5 жыл, 10 жыл мурдагы, 20 жыл мурдагы тарыхты унутуп атсак, тамырыбызга суу куюлуп атса, каяка барабыз? Кеп бул ушундай болуп атпайбы? Бул жаштардын эле күнөөсү эмес. Ошол жерде отурган 40-тан өткөн биздин да күнөөбүз. Мойнубузга алабызбы?
40-тан өткөндөр. Мен көзүммен карап айтам атайын. Мойнумузга алып коелу. Ушундан баштап ушул анткени өзүбүздү өзү таанып алсак, биз азга бара албайбыз. Мисалы, айтат, ата болсо дагы сезилген бир атыры. Ушундай адамдын кадырына кыргыз эли жетпей жатыр. Капырагай кыргыздардын Макаренкасы эмес, Макаренко орустардын капыры.